Мектептерде ата-энелерден акча негизсиз чогултулуп жатканы көптөн бери айтылып келет. Мектептин оңдоо иштерине, классты жууп тазалоого, окуу китептерин сатып алууга, кошумча сабактарга деген сыяктуу шылтоолорду ата-энелер жаттап бүткөн. Бул ирет маселени монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги көтөрүп чыкты. Мекеменин сайтына соңку мезгилде ата-энелерден жүздөгөн арыздаттануулар келип түшкөн. Ремонтко деп талап кылып аткандардын мен өзүм деле баягы ата-эне катары айта алам. Анан ошондой баягы кээ бир мектептерде мисалы үчүн жаңы кирген мектептерде ошо вступительный взнос деген нерсени чыгарышып алган. Бул дагы мыйзамсыз нерсе. Менин кыздарым 24-чү мектепте окуйт. Билим берүүсү абдан жакшы эле, бирок ушул маселелер ал жерде дагы абдан күч алып келатат. 24-чү мектептеги оңдоо иштери каникул маалында эле бүткөрүлгөнүнө карабай, октябрда ар бир окуучудан 700 сомдон чогултулган. Ал эми жайкы салуу алдында 400 сомдон чогултуп алышкан. Айрым мектептер коомдук фонд же камкорчулар кеңеши сыяктуу уюмдарды түзүп алып, ата-энелерден ири суммаларды талап кылып келишет. Бюджеттен толук камсыз болбогондугуна байланыштуу ушундай фонддор түзүлүп, бирок ошол кээ бир школдордо, кээ бир мектептерде ошол аша чаап кеткен учурлар кездешип атат. Эгерде ата-эне ошол эмнеге төлөп атканын сураса дагы ошо ага андай маалымат бербей, кайсыл максаттарга колдонуп атканы жөнүндө да маалымат жетишсиз деп ата-энелерден ушундай арыз муңдар түшөт. Ал эми айрым мектептер 1-чи класска кабыл алуу үчүн кирүү акысын алышат. Ошондой эле класстан класска көчүрүү үчүн акча талап кылуу Бишкектин мектептеринде жазылбаган мыйзам болуп калган дейт укук коргоочу Анара Дауталиева. Я была сама свидетель. Мен өзүм күбө болгом. Окуу жылынын башында Бишкектеги номер 6-чы мектептин директору Айгүл Салиховна 5-чи класстан 6-чы класска көчүрүү үчүн окуучудан 20 000 сом талап кылган. Ошондой эле дагы бир томолой жетим кыздан Айгүл Салиховна коомдук фондко деп 1 жылга 6 000 сом алдын ала төлөп коюусун талап кылган. Жакында парламентте кабыл алынган камкорчулар кеңеши тууралуу мыйзам чийки иштелген дейт Анара Дауталиева. Кеңештин мүчөлөрү чогултулган каражаттын 2% майына катары алышат. Мындан улам алар акча жыйноо тууралуу ооз ачпоого кызыктар. Коомдук фонддор тууралуу деле ушундай пикирлер бар. Андан түшкөн каражат мектептин керегине жумшалбастан бирөөлөрдүн сол чөнтөгүнө кетери айтылып келет. Бул тууралуу Билим берүү министрлиги деле кабардар. Бир жылда миллиард сомдун тегерегиндеги акча чогулаарын жарым жыл мурда министр Эльвира Сариева өз айтып чыккан. Бирок бир чара көрүлбөй жатат дешет укук коргоочулар. Вот в 6-й школе такие поборы идут. Мыйзамсыз акча чогултуулар Бишкектеги номер 6-чы мектепте, 29-чу мектепте, 67-чи мектепте орун алган. Бирок биз аларга чара көрө албай келебиз. Билим берүү министрлиги, юстиция министрлиги же башкы прокуратура сыяктуу чечим кабыл ала турган органдар эч кандай чара көрбөй жатышат. Мындай фактылар бар экенине карабай эч ким жазасын алган жок. Билим берүү министрлиги буга ата-энелер өздөрү күнөөлүү деген пикирде. Акчаны сураса эле бере салбай, ал каражат кайда жумшалаарын көзөмөлгө алуу керек дешет министрликтин адистери. Анын үстүнө балдарына залакасы тийип калат деп кооптонуп, ата-энелер мындай фактыларды ачык айтпай, тоголок арыздарды жөнөтүшөт. Мындан улам чара көрүүгө мүмкүн болбой жатыптыр. Мисалы акча чогултуп атканда да сураш керек да, эмне себептен бул акчаны эмнеге берип атам, буну эмнеге кетирет деп ошону ата-энелер өздөрү контролдош керек. Анан бул берип атат, бул окуучунун ата-энеси берип атат, анан мен да берип атам деп ошондой көбүнчө арыздар, ошондой арыздар түшүп келет. Кээ бир учурларда анонимдүү арыздар келет. Бизден бала мен балам деген куугунтуктабай чыгарып берет. Куугунтуктабайт. Мыйзамдарда баланы мектепке эң биринчи тартуу ата-эненин милдети менен мектептин милдети болот бул деген. Баланы мектепке сабакка тартуу жагы. Жакында мыйзамсыз акча чогултууга каршы монополияга каршы жөнгө салуу агенттигинин демилгеси менен атайын топ түзүлгөн. Анын курамына Билим берүү министрлиги, жарандык активисттер жана Бишкек мэриясынын билим берүү башкармалыгынан өкүлдөр кирген. Алар эми мектептердин фонддорунун ишмердүүлүгүн иликтешет. Бул ишке ата-энелерди да активдүү катышууга чакырып жатышат. Мээрим Ташибекова, Александр Симонов, НТС.